Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо уланта бермекчи. Ушинтип Айлампа программасына дагы кезек келип жетти. Биз бүгүн соңку күндөрү коомчулукта абдан кызуу талкууну жаратып жаткан теманы талкууга алмакчыбыз. Бул жаңы жол эрежелерине киргизилген айып пулдар болуп эсептелет. 2019 жылдын 1-январынан баштап жүргүзүлүп жаткан сот укуктук реформанын алкагында айрым укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти катаалдаштыруу боюнча бир нече тактап айтканда 5 жаңы кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирди. Ушул мыйзамдардын алкагында жол эрежелерин бузуулар үчүн дагы айып пулдардын суммасы жогорулады. Ал эмнеге байланыштуу кеңири талкууга алмакчыбыз. Суроо пикир сунуштарды 680606 телефон аркылуу берсеңиз болот. Мындан тышкары 0552 68 0606 WhatsApp номер аркылуу дагы байланышка чыга аласыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов. Саламатсызбы, Иманалы мырза? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Жаңы жыл башталганда эле бир топ түйшүк, анан жоопкерчилик менен башталды окшойт. Айдоочулар киргизилип жаткан жаңы мындай эрежелерди кандай кабыл алып атышат? Сиз багы жөн эле кызматкер катары эмес, жаран катары алардын ойлорун угуп көрдүңүзбү? Ойлорун угуп атабыз. Ошондон мурун мен бир кыскача ушул мыйзамдар боюнча дагы бир түшүндүрмө берип кетсем, бул негизинен ушу соттук укуктук реформада 2014-жылы башталган окуяда. 2014-жылдан бери ушул соттук укуктук реформанын алкагында бир топ мыйзамдарды кайрадан иштеп чыгып, алардын бүт бардыгы мындай тепкич кылып бөлүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошонун негизинде мына эң эле баягы оор кылмыштар кирген, бул кылмыш кодекси. Андан кийинки майда кылмыш болуп эсептелгендер азыр жанагы жаңы кодекс кабыл алынды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, буга чейин ал жок болчу, жоруктар жөнүндө кодекс. Ал эми жоруктардан уже майда дагы эреже бузуулар, бул бузуулар кодексине кирди да. Анан кийин бул жерде дагы ошол жанагы айып пулдун негизги системасын иштеп чыкканда дагы бул баягы ошол 3 тепкич менен алганда негизинен баштап жанагы эркинен ажыратуу, конфискация имущества, булар бүт баягы оор кылмыштарга, андан кийинки уже жоруктарга кирген жерде, ал жерде уже айып пул салуу маселелери каралган. Андан кийин бузууларга келгенде ошол жанагы жоруктар кодексиндеги каралган айып пулдун эң ылдыйкы өлчөмүндөгү баа бул ошол азыркы биз талкуулап аткан бузуулар жөнүндө кодексине кирген дагы ошонун ошо 3 тепкичтен турган жазанын эң ылдыйкы суммасы болуп ошо 1000 сом өлчөмүндөгү айып каралган да. Ошон үчүн уже бузуулар жөнүндөгү эң ылдыйкы айып бул 1000 сом эсебиндеги болуп атат. Ал эми физикалык жактар үчүн эң максималдуу 17,5 миң сом, ал эми юридикалык жактар үчүн эң максималдуу айып пулдун баасы бул 55 миң сом болуп атат. Негизи ушул өзгөрүүлөрдү иштеп чыгууда атайын жумушчу топ түзүлгөндө анын курамына кимдер кирген? Анткени баягы негизги күнөөкөр катары эле ушул жол кайгылуу кызматкерлери болуп атат. Бул жерде ошол соттук укуктук реформанын алкагында жумушчу топтун негизин түзгөн бул ошол бизде Кыргызстандагы аттуу баштуу укук таануучулар, аттуу баштуу окумуштуулар, ошол эле юридика илимдеринин докторлору, юридика илимдеринин кандидаттары негизги бөлүктү ошолор түзгөн. Ал эми биздин Ички иштер министрлиги тарабынан ошол жумушчу топко 3 кызматкер каралган экен, бирок 3 кызматкер дагы алар ошол баягы өзүнүн кызматына байланыштуу эми ошол жумушчу топтун күнүмдүк отуруму менен аралашып тиешелүү маалыматтарды берип, ошолорду баягы чогуу иштешкенге өзү жардамдашкан да. Негизинен азыркы мына кээ бирлер айтып атат, буну баягы МВД, жолбоз Ички иштер министрлиги, анан кийин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы өзүнө ылайыктап алган деп. Негизинен андай эмес. Себеби дегенде бул мыйзамдарды иштеп чыгууда биз толугу менен тиешелүү стат данныйларды, тиешелүү
көйгөйлүү маалыматтарды гана бергенбиз, ал эми жумушчу топтун катарында негизги маселени кароочулар катары биз каралган эмеспиз да. Уманалы мырза, мисалы албетте бул чаралар биринчи кезекте жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган деп түшүндүрүп жатасыздар. Айып пулдун жогорулашы менен эле ошол коопсуздук маселеси толугу менен чечилет, айдоочуларды бир тартипке, иретке салат деген кепилдик барбы? Ушундай бир аналитика, экспертиза жасалдыбы? Дүйнөлүк практикада негизинен ошол могу айып пулдун негизи ошол айып пул жолдогу кырсыктарды же болбосо негизги жанагы тартипке салуучу ырчак катары каралбайт. Бул ошонун бирден бир баягы бөлүгү болуп эсептелет да. Анан кийин жалаң эле айып пулду чоңойтуп, аны менен уже толук кандуу баягы тартипке келет дагы, бүт жоопкерчилиги ошо менен чечилип калат деген маселе бул негизи жаңылыш маселе. Ал ошол эле убакта негизинен могу айып пулдун жогорулашы же болбосо ошол ар кандай бузууларга каралган айып бул негизинен ошол тартип бузуучуларга, ошо эреже бузуучуларга, укук бузуучуларга уже негизделген да. Ал эми тартипти бузбаган, ошол мыйзамды сыйлаган, өзүн сыйлаган адамдарга сөзсүз түрдө эч кандай белде тиги мыйзам бузуу кандайдыр бир баягы чара көрүү маселеси каралбайт. Ошону менен бирге мына азыркы кирип аткан мыйзамдын дагы бир принципиалдык өзгөчөлүктөрү, мына буга чейин административдик кодекстин негизинде биздин кызматкерлер протокол жазып, айдоочунун күбөлүгүн алып койчу. Азыркы күндө уже андай күбөлүк алынбайт. Биздин кызматкерлер болгону ошол болгон каттооду уже документально оформить этет дагы, андан кийин колуна ошол токтомду берет. Ошонун негизинде ар бир жаран белгиленген өлчөмдө, болбосо 1 айдын ичинде ошону өзү каалаган банкка барып төлөп коюуга милдеттүү да. Ал жерде баягы азыркы күндө мурункудай баягы мажбурлоо дагы андай системада эмес. Азыр более лояльный, негизинен могу мыйзамдарды иштеп чыгуудагы негизги өзү принцип бул гуманизация, декриминализация, то есть криминалды азайтуу, гумандуулукту жогорулатуу, и ошону менен бирге жарандардын ошол укугун сактоо менен бирге алардын дагы ошо мамлекеттин алдындагы милдетин күчөтүү болуп атат да. Уланталы сиз угуп жаткан Айлампа программасы, биз бүгүн жол эрежелерине кирип жаткан айып пулдар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов суроолорго жооп берүүдө. Ошондой эле бул программаны сиз азыр Facebook'тагы жана Марал радиосунун интернеттеги баракчасы аркылуу көрүп, угуп, анан сурооңузду жазып калтырсаңыз дагы болот. Байланышта эң алгачкы угарман бар экен, кулак салсак. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Болот, Бишкек шаарынан чалып атам. Майраш, ушу сиздердин радиоңорго рахмат. Ушуну элдин бүт азыр болгон эле ушу бүт тема ушул болуп атат да. Баягы ушу жакшы теманы көтөрүп чыктыңар. Бул байкеге мен суроо берет элем да, баягы азыр айтып атат, эң эле минимальный эме болуп калбады, 1000 сом болду, калганда 3000, 5000 болот. Мисалы биринчиден биздин зарплаттарыбызды айтсаңыз, булар чет мамлекетке салыштырып атат. Казакстан, Өзбекстан, Россия депчи. Аларда зарплата биринчиден өйдө. Экинчиден биздин эң чоң жолдордон Чопатинский, Советский, тиги Белинка, булар эки эле дорожка. Башка жок. Дополнительный солго буратып болсоң, астында машина турат, бурула албайсың. Азыр булардын кылып атканы мейли, ичкендерди 100 миң деле кылсын, аларга эч неме кылбайт. Эми өтө эле кымбат болуп атпайбы? 17 миң, 13 миң, 5 миң деген не деген акча? Мындай зарплата жок да бизде. Бир эле жол чыгасың, штраф казаң билчү мынакей. Мен өзүмүз деле баягы жолду айдап жүрөсүз го, сиз деле тааныйсыз. Анан бул өтө эле неме кылат, ушу маселени көп козгосоңуз, бул элдин баарынын кыжылына тийип атат да, жөн эле. Өтөрүнүп турат элдин баары. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизге, жооп берип койсоңуз. Болот мырза, рахмат. Сиз дагы могу активдүү талкуулап атканыңызга. Эми негизинен бул жерде баягы ошол эң максималдуу 17,5 миң сом ошол ичип алгандарга каралган. Ал эми ошол эле учурда мисалы алкоголдук ичимдикти ичкендердин юридикалык жактарына бул сумма көбүрөөк да, туурабы? Юридикалык жактарга бул сумма 55 миң сом. Эң максималдуу сумма болуп эсептелет да. Анан ошо менен бирге эми баягы биз жалгыз эле Бишкек шаары үчүн мыйзам тиешелүү эмес. Мыйзам бул жалпы Кыргыз Республикасынын аймагында тең иштей турган мыйзам. Ошон үчүн бул жерде баягы Бишкек шаарын пример кылган болбойт. Ошону менен бирге эле мен айтат элем, могул жердеги ошол мыйзам боюнча дагы каралган ошо айып пулдар, эми бул айлык маселеси менен салыштырыш керек деп атпайбы? Бул жагына мен
кошулуп кетет элем. Башка нерсе бул жерде адамдын өмүрү ошол эле убакта ошо адамдардын, жарандардын коопсуздугу бул негизги маселе да. Андан тышкары мен жана дагы айтып кеттим, бул айып пулдун бүт бардыгы ошо мыйзам бузуучуларга корко турган нерсе, мыйзам бузбагандар ал эч кандай жоопкерчилик тартпай жүрө берет да. Андан сырткары мен айтат элем, сөзсүз түрдө могу мыйзамдын эки жагы бар да. Биринчиден биздин жарандар өздөрүнүн укуктарын эле билбестен өздөрүнүн милдеттерин да билиш керек. Ушул мыйзамдар ошо тиешелүү өлчөмдөгү эрежелерди так сактоого милдеттендирет да ар бир граждан. Манал мырза, азыр угармандар кызыгып атпайбы? Эмне үчүн суммасы айып пулдардын абдан жогору болуп атат деп, жана бул сумма деле жөн жеринен эле, мисалы ичип айдап баратса баланча сом болсун, коопсуздук курун тагынбаса мынча болсун деп эле коюлган жок да. Бул бир нерсенин аналитиканын, мониторинг бир жагдайдын эсебинен иштелип чыкты да. Эмнеге негиз болуп кетти? Мен жана айтып келбедимби? Ошол түшүндүрүп койсоңуз. Укуктук жок, айып пулдардын суммасы. Ошо айып пулдардын суммасы ошо жана соттук реформа деп атпайбыз. Ошонун негизинде негизги кылмыштар 3 этап менен бөлүнүп атат да. Ошонун негизинен 17 000 сом деген бул айтып атам, жана жоруктар жөнүндө кодекс бар. Ошол жоруктар кодексинин эң максималдуу суммасынан ашпаш керек болуп атат. Ошондон ылдыйкы да. Ал эми 1000 сом максимальный планка деп бул алынып атат. 1000 сом азыркы күндөгү ошол баягы Кыргыз Республикасында ошо эң майда бузуулар үчүн тиешелүү өлчөмдөгү акча деп туруп, эксперттер ошондой далил менен ушундай баягы бааны киргизип атат да, ушундай өлчөмдөгү айып болду. Ошол эле учурда курун тагынбагандыгы үчүн болсо, мисалы юридикалык жактарга бул сумма алданча көбүрөөк болуп атат, Сөзсүз түрдө себеби дегенде юридикалык жактардын жоопкерчилиги көбүрөөк каралып атат. Алардын баягы коомдогу орду, ошол эле убакта өзүн өзү алып жүрүү эрежеси дагы башкача, ал эми жарандар үчүн башкача. Ошол эле жарандарга мына эки эме менен кетип атат. Биринчиси, калк жашаган аймактарда 1000 сом өлчөмдөгү айып пул болсо, ал эми трассаларда жана чоң жолдордо 3000 сом болуп атат. Бул дагы ошо коомдук коркунучту алып келгендигине жараша. Себеби дегенде калк жашаган аймактарда скорость жолбоз ылдамдык 60-тан ашпаш керек да. Ал эми 60-тан ашпаган жерде коомдук кур болсо тагынбаса баягы залакка азыраак болот. Ал эми трассаларда бизде 90 км чейин жүрүп аткан жерде коомдук курду тагынбаса адамдарга залакка көбүрөөк келет. Ал ошол эле убакта дүйнөлүк жанагы саламатты сактоо организациясы уюмунун талдоосу бар. Ошонун негизинде кооптук кур бул адамдын өлүмүн 30% чейин уже кыскартат деген тактоо. Бул негизинен ошол баягы дүйнөлүк талдоонун негизинен алынган маселелер да. Уланталы кийинки угарман, саламатсызбы? Кайра байланышка чыксаңыз болот. Студиянын номери 680606. Саламатсызбы? Байланыштасыз, сиз угарман, эфирдесиз. Угатабыз сизди. Саламатсызбы? Бир аз катуураак сүйлөңүз. Алыстан байланышка чыккан көрүнөсүз, Ооба, нарындан чыгып жатам. Атым Кубаныч. Айтыңыз. Мындайда бул эми мамлекет биздин жогорку кеңеште мыйзамдарды ойноп эле чыгарган жок да. Мен жеке пикирим да. Айласы кетип, ошо кырсык болбосун деп, ошо тартип болсун, кандайдыр бир биздин мамлекетибизде көчөдө, коомдук жерлерде, коомдук транспортто деген мааниде чыгарып атат да. Мисалы мен баардык ошол мыйзамдарга мен кошулам. 100 000 сом болобу штрафы, 50 тыйын болобу штрафы, мамлекеттин башы оорбаш керек. Себеби тартип деген тартип болуш керек. Мисалы мен аябай түкүрүндөм. Аябай тамеки чегем. Мен уже көчөдөн түкүрбөй, көчөдөн тамеки чекпей калдым. Мыйзамдан коркуп калдым. Акчам жок мен 5000 сом. Рахмат. Рахмат. Эми бул маселени биз башка программанын алкагында кеңирээк талкууласак. Мен дагы бир нерсени айтып кетким келип атат да. Мына азыр негизинен ошол бузуулар жөнүндө кодекс бул аябай чоң баягы эмени талкуулайт. Көп, беренелери абдан көп. Талкуулайт. Бирок эмнегедир ошо жол кыймылына тиешелүү маселе гана аябай чоң талкууду жаратып атат. Бунун эң негизги себеби мына могундай да, например, былтыр биз Кыргызстан боюнча талдоо жүргүздүк. Мына как раз ушу мыйзамдар кирердин алдында даярданып, жана бирдиктүү жанагы реестр бузуулар боюнча бирдиктүү реестрларды түзүү кайсы мамлекеттик орган канчалык деңгээлде ошого аралашат экен, ошону карадык дагы.
Кыргызстан боюнча 1.200.000 протокол түзүлөт экен административдик кодекс боюнча ошол кезде. 1.200.000 ичинен 800.000 бул жол кыймылынын коопсуздугуна тиешелүү протокол, а калган 400.000 башка мамлекеттик органдар, хотя Кыргызстанда 37ден ашык мамлекеттик муниципалдык органдар бар, которые өзлөрүнө укук берилген ар кандай бузууларга протокол түзүп чара көрө турган. Ошонун ичинен мына эң көбү баягы биз тараптан кетип аткандыгына байланыштуу негизги талкууга алынып аткан маселе да биздики болуп атат. Эң коркунучтуусу дагы ошо жолдогу маселе болуп атат да, баягы кырсыкта көп, жарандарга да. Айдоочулардын саны дагы өсүп атпайбы? Айдоочулардын саны да көп. Эмнегедир башка маселелерди, ошол эле муниципалдык маселелерди, ошол эле тиги башка мамлекеттик органдарга тиешелүү маселелерди эч ким көтөргөн жок да. Уланта берели, программабызды сиз угуп жаткан Айлампа, студиянын номери 680606, кезек кайрадан сизде, угарман, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Assalamu alaikum, Nurbek Таластан. Саламатчылык, айтыңыз сурооңузду. Бул мамлекеттин иш аракети баягы Бакиевдин убагынан окшошуп атпайбы? 60 тыйын кошуп коюп штрафтычы. 60 тыйын кошуп коюп жаман эле болуп кетпедиби? Ошо элди бул жерде кыйнамай болуп атат да. Эми силер дүйнөлүк стандарттан алып атасыздар да. Биздин маянабыз болсо ал западтан чет өлкөлөрдөн 192 орундабыз. Бул өтө кедейлик деген сөз да. Угарман, сиз өзүңүз уну айдайсызбы? Уну айдайм, Эрежени дайыма так сактайсызбы? Жок. Мен түшүндүрүп кетейинчи, мен түшүндүм да, бул жерде баягы тарификация менен штрафты салыштырбаш керек да. Бул тариф деген эми бул көрсөтүлгөн кызматка баягы белгиленген өлчөмдөгү баягы алымдар да. Штраф болсо бул ошол эрежени сактабаган, ошо коомдук жайларда өзүн өзү алып жүргөндү билбей тиешелүү эрежени сактабагандарга салына турган айып пул катарындагы нерсе. Ошон үчүн бул тариф менен штраф бул экөөнү мындай бир тегиздикте караганга болбойт да. Ошон үчүн мен дагы айтып кетет элем, бул штраф деген бул ар кандай эрежени бузган адамдар үчүн салына турган нерсе. Ал эми светке, сууга же башкага берилген тариф бул сөзсүз түрдө бул ошол коомду сөзсүз түрдө баягы камсыз кыла турган негизги баягы нерселерге бул мамлекет көрсөтүп аткан кызматы да. Бизге келген WhatsApp аркылуу, Facebook'тагы суроолорго да көңүл бөлүп туралы. Маналы мырза мындай кайрылган экен. Айдоочу эгерде ичимдик ичип алып рульга отурса, мурдагы төлөнө турган сумма канча эле? Анан бир жумадан ашык убакыт өттү, тартипке салындыбы? Сиз кандай ойлойсуз деген? Мурунку административдик жазык кодекстин негизинде эгер айдоочу ичимдик айдап алып транспорт каражатын айдай турган болсо 10.000 сом өлчөмүндөгү айып пул төлөнмөк, же болбосо 1 жылга чейинки аралыкка айдоочулук укугунан ажыратылмак. Ал маселени сот карамак да. Биз ал кезде сөзсүз түрдө протокол түзөт элек, автомашинаны стоянкага коет элек, материалды сотко жөнөтөт элек, пока сот чечим чыгарганга чейин убакыт өтчү. Убакыт өтчү да. Азыркы күндө уже ичип алган транспорт каражатын айдоочусунун машинесин убактылуу биз айдоочулук укугунан ажыратабыз. Айдоочулук күбөлүгүн өзүнө беребиз, 17,5 сомго колуна чек жазып беребиз, 1 айдын ичинде аны төлөш керек. Азыр мына ошол айдоочулук укугу боюнча маселе каралат. Айдоочулук укугу боюнча да маселе каралат. Бул кодекс ошол эле бузуулар жөнүндө кодексте каралган. Анын системасын азыр мына биз жаңы өзгөртүү толуктоолор боюнча дагы жогорку кеңешке мыйзам долбоорун сунуштаганбыз. Ал биринчи окуудан өттү. Азыр эми дагы чоң талкуу болот. Мен ойлойм ошондо дагы мына угармандар бирок ушунун баары бир кабыл алынып кетсе болмок да, Башында мисалы жогорку кеңешке мунун баардыгы кечигип жетти да, туурабы? Бул убагында даярдалган жок. Бунун бүт баардыгы мына мыйзам бузуулар жөнүндө 2017 жылы май айында кабыл алынып атат. Андан кийин ошол эксперттик топ менен ошол баягы мыйзамды иштеп чыккан баягы долбоордун авторлору менен дагы ошо бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, могул жерде баягы кемчилик бар экен, могул жерде эме бар экен деп, ошон үчүн бул аябай узак процесс болуп кетти да. Эми азыр сиздердин сунуш боюнча канча жылга чейин айдоочулук укугунан ажырайт деп сунушталды? Ал жерде мөөнөт каралган эмес. Ошон үчүн айдоочулук укугунан ажыратуу маселеси
кайсыл орган бере турган болсо ошол органдын гана тиешелүү баягы укугу болуп белгиленип атат да. Бул кайсы органга берилиши азыркы күндө айдоочулук укукту берген орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Ошол маселе да азыр каралып атат. Ачык боюнча экен да дал, угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсызбы угарман? Угуп атабыз сизди, сурооңузду айта бериңиз. Мен суроо мындай эле да. Биз Кара-Балта шаарынан болобуз. Анан кийин ногу милиция жол кызматкерлерине, гаилерге да. Булар кээде жөнүнө тосот да, мисалы эч бир причина жок тосот. Мисалы ушулар үчүн азыр биз билишибиз боюнча 5000 айып пул салынат да, сот менен доказать этсеч. Мындай негизи болуп атат. Эмне үчүн элдин башка карапайым элдин болгон эмелерди көбөйтөт, штрафтарды. Эмне үчүн милиция кызматкерлерине штраф көбөйгөн эмес. Ошолорго 50 миң болбойт, бура юридикалык адамдар да. Болду да, суроо. Суроо түшүнүктүү болду, урматтуу угарман. Эми негизинен бул жерде баягы кызмат акыбалындагы адамдардын жоопкерчилиги бул бузуулар жөнүндө кодексте каралган эмес. Бул сөзсүз түрдө эгер ал өзүнүн кызматынан аша чапкандык кылып, туура эмес токтотсо, же болбосо баягы эч кандай маанилүү баягы негиз жок токтото турган болсо, бизге арыз түрүндө кайрылып, андан сырткары жанагы протокол жазып атканда дагы биздин кызматкерлер ошол жерде айдоочунун түшүндүрмөсү деген блок бар. Ошол жерге сөзсүз түрдө баягы өзүңүздүн пикириңизди калтырышыңыз керек. Ал ошол маселени кароодо сөзсүз түрдө эске алынат. Андан сырткары биздин кызматкерлер үчүн ал штраф эмес. Бул жерде баягы ошол кызмат ордунан четтетүү, болбосо милиция кызматынан кетирүү маселеси дагы бул биздин тартиптик устав жагынан каралган. Ошон үчүн бул жанагы 5000 сом айып кызматкерлерге деп атпайбы, бул мурунку ошо административдик жаза кодексинде бар болчу, ал эми могу бузуулар жөнүндө кодексте андай жок. Ошон үчүн азыр мына премьер-министр тапшырма берип, ошол катуу рейдтерди өткөрүп, ошо мыйзамды сактабаган кызматкерлерге наоборот өзгөчө катуу чараларды көрүп, кызматтан кетиргенге чейин баягы тапшырма берилип атат да. Эми мындай рейдтерди дайым эле жүргүзө албайсыңар да, азыр баштап атасыздар, Анан бул жыйынтык береби? Бул эми бир эле рейд менен эле чектелип калбайт. Ошон үчүн ошо биздин кызматкерлерди жөнгө салууга жарандардын дагы орду өтө чоң. Жарандык көзөмөл керек. Жарандык көзөмөл сөзсүз керек. Себеби дегенде биз өзүбүз бул жактан отуруп алып көрбөгөн нерсени жарандар көрүп атат. Бизге так толук маалыматты ошол баягы бере турган болсо, сөзсүз түрдө ошол дагы биздин кызматкерлерди жөнгө салууга аябай чоң өбөлгө тийгизет. Башында ошол эле кесиптештериңиздердин мындай ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча мындай көкүрөгүнө атайын видео фиксация кылыш үчүн аппараттарды орноттуңуздар эле. Ал деле анда жыйынтык берген жок, баягы кубаттагыча өчүп калды, анан башка болду деген сыяктуу көрүнүштөр болду эле да. Эми ал система артка кайттыбы же дагы эле уланта бересиңер? Ал системаны биз сөзсүз түрдө жок, сөзсүз түрдө ал системаны улантабыз. Наоборот, биз азыркы күндө жыйынтык бердиби ошол, айтыңызчы? Биринчи күндөрү жыйынтык берди. Анын бүт бардык эле айдоочулар да биздин кызматкерлер да билет. Бирок ошол кезде да өкмөт тарабынан ошол материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча тиешелүү өлчөмдө каражат каралган. Тилекке каршы ошо каражат толук кандуу берилбегендигине байланыштуу биз ошол толук кандуу камсыз боло албай калдык да. Ал эми азыркы күндө мына вот биз ошол эле өзүбүздүн транспорт каражаттарга да кошумча азыркы заманбап жабдууларды алып, ошо менен бирдикте дагы уже иш алып барып, сөзсүз түрдө биздин кызматкерлер тарабынан ошол жана бузууларды фиксация кылуу, бузууларды баягы так далил катары кароо маселеси боюнча дагы аябай чоң иштер жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө баягы далил маселеси дагы болуш керек да. Айдоочуга дароо эле тактай кетейин, телефон аркылуу фото, видео кылууга уруксат берилеби? Айдоочу эгер ошол биздин кызматкердин жүрүм туруму баягы өзүнүн алып баруусу туура эмес дей турган болсо, сүрөткө тартып же болбосо видеого тартып бизге жөнөтүп, баягы андан ары ошо териштирүү үчүн бергенге акыл. Улантабыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Кулак сизде. Канат мырза, угуп атабыз. Мен айдоочумун. Суроом бар да. Сиз мынакей канча жылдан иштеп жүрөсүз? Ушу сиз азыркы могу санкция салган үчүн штраф боюнча канча штраф салдыңар? Ушуга сиз ишенесизби? Ушунча штраф салдык, ушул оңолуп кетет, эч качан азыраак күлпөтө болот. Гаилер такыр эле тиги кызматкерлери такыр эле акча албайт.
эч качан коррупция болбойт деп ишендирип айтып кете аласызбы? Рахмат сизге. Биринчиден чоң рахмат, айтып атпадыкпы, жана мен башында да айтып кеттим эле, ошол баягы штрафты көбөйткөн менен эле тартипти ордуна коюп коюу мүмкүн эмес. Бул жерде сөзсүз түрдө ар бир жарандын өзүнүн милдети, ошонун өзүнүн баягы жоопкерчилиги болуш керек. Анан адамдардын баягы өмүрү менен, тагдыры менен ойнобой турган болуп, баягы эрежени таксактаганга биз ар кимибиз өзүбүз ошого даяр болушубуз керек, коомду да даярдашыбыз керек. Жаш балдардан баштап бүт бардыгын ордуна коюп тарбиялашыбыз керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына вот айтылып аткан боюнча ошол гаилер акча албай калабы же ушундай болобу деп баягы суроо болуп атат. Бул эме тоже көйгөйлүү маселе. Мен муну башынан эле билем, мен биринчи күнү иштеп келаткан жокмун, өзүңүз айткандай. Ошон үчүн ошо биздин кызматкерлерди жөнгө салуу үчүн сөзсүз түрдө жаранды контроль керек. Анан мен айтат элем, биздин мыйзамдардын негизинде параны алган киши да кылмышкер болуп эсептелет, параны берген киши да кылмышкер болуп эсептелет. Ошон үчүн эч ким параны бербей турган болсо, значит эч ким кыйнап ала албайт. Биринчиден. Экинчиден, пара сураган кызматкерлер болсо, ошону так далил менен бере турган болсо, андай кызматкерлерди биз бир күн дагы уже жумушта кармабайбыз. Жумуштан эле кетирмек түгүл, андан кийинки дагы тиешелүү жоопкерчиликтерин карап туруп, ошолордон тазаланып, ошонун арылып, Кыргызстанды бир жакшы мындай демократиялык, укуктук жолго салууга биз дагы милдеттүүбүз. Улантабыз программабызды суроолорго. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов жооп берип жатат. Байланыш номер 680606. Кезек сизде, угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыңар Майраш, жаңылышсыз Анара Дауталиева. Угатабыз. Мен ойлап атам, эмне үчүн биздин коомчулук коркуп атат ушул жаңы кодекслерди? Коркуш керек эмес. Сен катуураак сүйлөсөңүз, мыйзамды буспасаң, эмне үчүн коркосуң? Эмне үчүн штрафты коркосуң? Допустим, мен мыйзамдарды жаңы кодексти аябай колдоп кубаттап атам. Потому что биздин коом уже бузулду. Мына эмне үчүн арак ичип алып рульга отурат? Эмне үчүн бирөөнүн жанына мына өлтүрүп кетет? Эмне үчүн депчи ушундай көп суроолор бар. Мен ойлоп атам, анан эң биринчи, сен пара бербе, сен буспа деп ошондой мораль керек да. Мыйзам деп эле айтып атасыз. Эң биринчи ан сезим, мораль, эме бирөөнү ойлош керек да, өзүңдү ойлобой. Мен ойлоп атам, бул туура. Анан гаи сен акча бербесең, гаи да албайт да. Ошондой мораль бар да. Мен ойлоп атам, коомчулук туура эметти, политикага бурулбай, саясаттап, бул туура эмес депчи. Биз ушул наоборот кодекстер уже канча бир 10 жыл, 40 жыл болсо, биз уже мындай кичине опоздали да. Рахмат. Рахмат сизге пикирин билдирди окшойт, угарман. Анарайымга мен да рахмат айтат элем. Негизинен ушу чынын айтканда 91-жылы биринчи Кыргызстан баягы декларация независимости алганда да бардык айтканда бул туура эмес, эрте депчи. Андан кийин баягы сомду киргизгенде да бардык айткан. Бул эрте, бул туура эмес депчи. Азыр мына биз дагы ушу реформаны жасап атабыз. Ошо Кыргызстанды демократиялык жолго алып чыгуу дагы бир жолу. Андан сырткары ошо укуктук мамлекет кылуу. Ошон үчүн мен ойлойм, буну ошо жарандар акырындап туура түшүнүш керек. Именно тартип бузууду саясатка алмаштырбаш керек. Муну Кыргызстанды алдыга жылдыра турган элемент катары караш керек да. Азыр эми Facebook'тагы суроолорго көңүл бөлөлү. Угармандар, бул жерде суроолор кайталанып жатат. Мен башында берген суроолорго кайрадан кайталап бербейм, анткени башынан баштап эфирде угууга аракет кылыңыздар. Угарман кайрылган экен. Силер коомду бөлүп алып жатпайсыңарбы? Эмне үчүн дейт? Айыл шаар же болбосо трасса деп бөлүп жатасыңар деп кайрылган экен. Чыңгыз Ысманов аттуу угарман. Бул жерде коомду же болбосо айылды бөлөбүз деген баягы ой жок. Негизинен жол кыймылынын эрежесин эгер билсеңиз, ал жерде уже бөлүк бар. Баягы калк жашаган аймак, анан калк жашабаган аймактагы жолдор депчи. Бул болгону баягы жол эрежесине тиешелүү жагы ошого гана тиешелүү. Калк жашаган аймакта эреже башка, калк жашабаган жердеги жолдордогу эреже башка да. Айыптын баасын кайдан алдыңыздар? Бизде орточо айлык 12 000 сом болсо дейт. Мен бул тууралуу башында сурадым эле.
элес да, жана кодекстер боюнча дедиңиз беле? Жана мен кайталап коюңузчу. Жана мен дагы айтпадымбы, ошо эксперттик топ бул айыптар жөнүндөгү негизги бааны сумманы карап аткан маалда ошол жана 3 этаждан турган бузуулар жөнүндө, жоруктар жөнүндө, анан кылмыш кодекси, ошон үчүн эң ылдыйкысы бузуулар кодекси боюнча бул минимальный штраф ошо 1000 сом, максимальный 17 000. Бул жанагы жоруктар кодексиндеги минимальный сумма менен туура келет. Андан ары калганы уже баягы жол эрежесине тиешеси жок да. Профилактикалык иштерди буга чейин жасаган эмессиздер. Аларды жасапсаңар, профилактикалык иш качан жүргүзүлөт, жакшы жыйынтык ошондон болмок деп кайрылат. Да бир угарман. Эми профилактикалык жумуш биз жол эрежесин сактоо боюнча, көчөдө жүрүү боюнча профилактикалык жумушту күнүмдүк тартипте жүргүзүп келатабыз. Көчөлөрдө дагы, мектептерде дагы, башка жерлерде дагы. Ал эми мыйзамды аткаруу, мыйзамды жөнгө салуу боюнча дагы ошондой эле практикалык иштер буга чейин да жүргүзүлгөн, азырда жүргүзүлүп атат. 800 000 сом протоколдон түзүлгөн протоколдон канча акча мамлекетке түштү дейт? Мамлекетке мына эгер 2017-жылы жалпысынан 363 миллион акча түшкөн, ал эми 2018-жылы 1,5 миллиард 500 000 өлчөмдөгү акча мамлекеттик бюджетке ошо жол эрежесин бузуудун айынан түштү да. Жарандык көзөмөл дейсиз. Жарандар кимге кайрылыш керек дейт? Атайын ишеним номер барбы? Жарандар азыр жарандарга кайрылганга аябай өтө ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ошол эле мына социалдык сеттер боюнча да, мына репортер болобу, там Facebook болобу, Instagram, бардык социалдык сетте чыккан материалдарды биз сөзсүз түрдө карайбыз. Андан сырткары биздин ошол официалдык сайтыбыз бар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Ички иштер министрлигинин сайты бар. Андан сырткары эгер телефон менен кайрыла турган болсо 630901. Жарандык көзөмөл жүргүзүү жыйынтык бермек, эгер эл өзүн өзү тартипке салып коймок, айыппулдун 20-30% кайтарып берсе дейт. Бул маселе боюнча чынын айтканда чоң талаш тартыштар жаралып атат. Биз азыркы күндө мына жогорку кеңештин депутаттары менен да чогуу уже карап атабыз. Ошол могу бузуулар боюнча төлөнө турган айып пулду эгер ошо жарандар баягы аны мойнуна алса, ошону төлөгөнгө макул болсо, биринчи 10 күндө же 15 күндө төлөй турган болсо, азыркы өлчөмдө эмес, аны бир канча азыраак өлчөмдө төлөй турган акча маселесин уже карап атабыз. Буну сөзсүз түрдө биз кеңеш аркылуу өткөрүшүбүз керек. Депутаттардан дагы бул боюнча сунуш түшүп атат да. Бизге WhatsApp аркылуу дагы ушул жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалынын ишине байланыштуу бир топ суроолор келип атат. Бирок бүгүн айып пулдар гана боюнча сүйлөшүп жатабыз. Анткени тема абдан кеңири. Биз ага жетишүүгө аракет кылсак, азыр байланыштагы угарманды угам. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен суроом, мына маршрутка айдагандар зебрадан токтоп, адам алып, адам түшүрөт да. Буларга кандай штраф бар? Анан буларды көтөрсө болбойбу. Ушу зебрадан токтогондо адам өтүп калбай, өтпөй калабы, бул жактан келаткан машина көрбөй калат да. Булардын көбүрөөк болуш керек немесичи? Коопсуздук жараткан жагычы. Ушуларга кандай чара көрүлөт? Анан штрафы кандай? Анан неге булар көзөмөлгө алышпай жатат? Ушу көп эле постоянно эле ушундай зебрадан токтоп, адам алат же адам түшүрөт да. Ошо жол жүргүнчүлөргө дагы штраф коюш керек. Менин оюм ошол. Рахмат чоң. Бул жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт каражаттарын көзөмөлдөө боюнча чынын айтканда өтө чоң көйгөй бар. Анын бардыгын эске алганбыз. Ошол эле убакта азыркы мына жаңы белгиленген кодекстин негизинде эгер ошо жол чиймелеринин талаптарын айдоочу аткарбаган болсо, жеке тараптар 1000 сом өлчөмүндөгү, ал эми юридикалык тараптар 5000 сом өлчөмүндөгү айып төлөөгө милдеттүү. Бул тараптан азыр биз дагы мына профилактикалык жумуш менен чогуу эле азыр мына ал боюнча дагы тиешелүү иш жүргүзүлөт. Бирок дагы бир нерсени мен айтып кетишим керек. Азыр сөзсүз түрдө ошо баягы штрафты көчөткөндөн кийин Бишкек шаардык мэриясына, транспорт министрлигине жана башка баягы жолго чиймелерди чийүү, белгилерди коюу боюнча
боюнча милдеттүү органдарга биз дагы предписание жазып ошо жолдорду тиешелүү деңгээлдеги талапка алып келе турган кылгыла деп дагы берип атабыз да. Мына азыр бизде Facebook анан WhatsApp аркылуу бир 50дөн ашык суроо келди. Мүмкүн болушунча бардыгына жетишкенге аракет кылалык. Сиздер дагы туура кабыл алыңыздар, анткени бир адамдын эле суроосун 6-7 жолу жазса окуганга дагы болбойт. Угарман кайрылган, жол эрежеси бузулбаган жерде токтотуп айып салса, айдоочу макул болбосо, факты да жок болсо кандай чара колдонулат? Жол эрежеси бузулду деп туруп биздин кызматкерлер кармап, эгер протокол түзө турган болсо, сөзсүз түрдө ошо протоколдо өзүнүн макул эместигиңизди билгизип туруп бериңиз. Андан сырткары ошо кат түрүндө жазып туруп, анан кошумча бизге тиге жөнөтүп жиберсеңиз, биз аны кошумча териштирип, сөзсүз түрдө тиешелүү чара көрүлөт. Эгер күнөөңүз жок болсо, анда такталат дагы тигил протокол кыскартылат, кызматкерге тартиптик чара көрүлөт. WhatsApp номери аркылуу чалууга болбойт. Угарман, сиз жөн гана сурооңузду калтырып койсоңуз, айдоочу гайден токтотконго уруксатын сураганга укугу барбы? Же жанагы дислокация картасы боюнча окшойт? Биздин кызматкерлер токтоткон учурда өздөрү келип сөзсүз түрдө эмне себептен токтотконун, анын негизин, себептерин айдоочуга айтканга, так айтканга милдеттүү. Эгер ошону айтпай турган болсо, анда айдоочу ошону талап кылганга милдеттүү. Эмне себептен токтотуп аткандыгы боюнча так маалымат. Саламатсызбы дейт. Менин суроом, мас абалында айдап баратса 50 миң кылыш керек, бирок куруу үчүн 1000 сом кымбат, 500 кылса болмок. Мисалы Орусияда 1 айга чейин төлөсө 50%-ын төлөп жатат. Бизде ошондой кылса болобу дейт. Чоң рахмат. Эми коопсуздук кур боюнча чынын айтканда бул ар бир жарандын өзүнүн коопсуздугу эмес, бул баягы жарандардын коопсуздугу, ден соолукка байланыштуу. Эгер коопсуздук курдун кереги жок болсо, заводдордогу машинеге жасабайт эле ошонуч. Бул аябай чоң жардам берет. Сөзсүз түрдө тагыныш керек, милдеттүү. Бул жол эрежесинде да жазылган, айдоочу дагы, жүргүнчүлөр дагы коопсуз курун тагынууга милдеттүү деп. Ал эми жана айыппулду кыскартуу боюнча мен жана айтып кеттим, жогоруда ошо депутаттар менен бул маселе каралып атат. Ошол убакыт берилген, жана 1 айлык убакыт болуп атпайбы айыппулду төлөгөнгө. Эгер ошону биринчи 10 күндө төлөй турган болсо, же 15 күндө төлөй турган болсо, ошо белгиленген айыппулдан бир топ азыраак төлөй турган маселе каралып атат азыркы күндө. Ошондой эле жалаң гана сын пикирлер эмес, мына ушул кирип жаткан мыйзамдарды колдогон угармандарыбыздын дагы саны аябай арбын болуп атат. Бул керек. Адам өмүрү менен ойногон айдоочуларды жоопкерчиликке тартып, канча чоң болсо дагы айып салса эч нерсе болбойт. Анткени алар мыйзамды сыйлаганды үйрөнүш керек деген билдирүү келип түшкөн экен. Чоң рахмат. Мен айтып кетет элем да, мына быйылкы жылы эле Кыргызстандын аймагында 700дөн ашык жарандар жол кырсыгынан каза болуп отурат. Бул дагы болсо Кыргызстан үчүн өтө чоң жоготуу. Анын үстүнө эң өкүнүчтүүсү ушул баягы арасында жаш балдар, анан Кыргызстанга пайдасы тие турган, күчкө толуп турган убакыттагы жарандардын көпчүлүгү ошо жол кырсыгынан каза таап, жол буза инвалид болуп калып атат. Ошон үчүн бул коопсуздук маселеси, бул эң чоң маселе. Ошол эле жол кырсыгынан жаракат алгандар дагы бул Кыргызстанга эң чоң пайдасын келтире турган жарандар. Ошон үчүн бул туура түшүнүш керек да. Айыпты көтөрүп, бирок коррупцияга жол ачып койдуңар го. Айыпка жетиштүү акчаң жок болсо, жаныңда болгон акчаны бересиң, анан берип сүйлөшкөнгө аракет кыласың да деп кайрылган. Урматтуу угарман, мен айтат элем, мурун ошол баягы биз айдоочулук күбөлүгүн алып коет элек, ошон үчүн уже айтат эле, менин акчам жетпейт деп соодалашканга. Азыркы күндө жаныңызда акча барбы, жокпу, аны эч ким сурабайт. Сиздин айдоочулук күбөлүгүңүздү дагы, машинеңизди да эч ким алып койбойт. Колуңузга чек жазып берет. Ошол чектин негизинде, токтомдун негизинде 1 айдын ичинде Кыргызстандын аймагындагы каалаган банкта уже төлөп койсоңуз болот. Ошон үчүн уже ал айып пулду ошол жеринде төлөө милдеттендирилбейт. Балким бирок 40-ты ашса дейт, 40 жана ылдамдыктын чегин айтып атат окшойт. 7,5 миң сомдон 7,5 миң сом деген чекти ашкандык эмеспи? Чектен ашкандык эмеспи? Бул чектен ашкандык эмес. Себеби дегенде мына биз да талдоо жүргүзүп туруп ошол эксперттик группага бергенбиз. Ошол ылдамдыкты сактабагандыгын айынан жалпы жол кырсыгынын 33%
жол болсо 3-1% ошо ылдамдык несебенен болуп атат. Ал эми 60 км/ч деп белгиленген жерде 101 же 102 менен кетип бараткан болсо, бул сөзсүз түрдө биринчиден ошол транспорт каражатын башкара албай калышына өбөлгө түзөт, сөзсүз түрдө баягы жол кырсыгына түстөн-түз байланышкан маселе да. Ошон үчүн уже бул аша чапкандык эмес. Дагы угарман кызыгып сураган экен, урматтуу замандаштар, WhatsApp номерге телефон чалбастан ага суроону калтырсаңыздар, WhatsApp ошон үчүн окулат, ошого жооп алып бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы дейт кийинки угарман, бул жерде окуганга мүмкүнчүлүк бербей кайра чалып жатышат. Саламатсызбы, 40 деген жерден 45 же 100 менен өтсө, анда айып пулдун суммасы бирдей эле болобу деп кайрылган. Жок, бирдей эмес. Бул жерде 100 менен өткөн кымбат төлөйбү дейт. 20 километрге чейинки менен жүргөндөргө айып пул жок. 40 деген жерден 60-тан ашкан менен кетип баратса башкача төлөйт. Ал эми 100 менен кетип бараткан болсо, ошо жанагы угарманыбыз айтып атпайбы, жана 7,5 миң сом аша чапкандык эмеспи деп, сөзсүз түрдө ошо көп төлөйт. Өзүнүн автоунаасына жашынып, бакка жашынып турган гаишчилерге чара көрүлөбү эми деп кайрылган. Бакка жашынып алып туруп, жанагындай иштеп аткан айдоочулар, биздин кызматкерлерге сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Бул эми канчадан бери эле айтылып келе жатат, бирок чара көрүлбөй атат. Чара көрүлүп атат. Мына вот мен айтат элем, ошо биздин 2018-жылдын жыйынтыгы менен жалпы жонунан 500дөн ашуун кызматкерибиз тартиптик жазага тартылды. Ошонун жарымынан көбү ошо туура эмес иш алып барып атканы, анан жанагындай баягы туура эмес жерде туруп алып иштеп аткандыгы да. Ошонун бүт бардыгын биз эми баягы азыркы күндөрү мына акыркы 2 айда өзүбүздүн сайтка дагы чыгарып атабыз. Кайсы кызматкер эмне себептен ошол баягы тартиптик жаза алды депчи. Эми биз кезекте азыр байланышка чыккан угармандарга берелик. Facebook, WhatsApp жана башка биздеги социалдык түйүндөрдөн келген суроолорго дагы көңүл бөлүп жатабыз. Анан бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берүү аракетин көрүп атабыз. Ошон үчүн сиздер дагы муну туура кабыл алыңыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, мен Оштон Жаныбек. Мен кичине сунушум бар эле. Негизи айтып атпайсызбы, ушул жазалар бир канча процентке балким азайтат депчи. Анда ошол себептерди табышыбыз керек bu да. Мисалы, видеороликтерди моралдык жактан тартып, ай сайын жол болсом, жылда 3-4 жолу ошол видеороликтерди чыгарсаңыздар кандай болот деген пикирим бар эле. Рахмат. Жаныбек мырза, чоң рахмат. Видеороликтерди биз мына сиздер деле көрүп аткан болсуңуздар. Биз анын үстүнөн аябай иштеп атабыз, чыгарып атабыз. Анын бүт бардыгы дагы ошол баягы кандай десем, көп себептерге байланыштуу. Бирок ошол видео роликтер мындан ары дагы азыр көп чыгат. Анын үстүнөн биз өзүбүзгө максат коюп, сөзсүз түрдө иш алып барабыз. Айып пул көбөйгөндөн кийин дейт, ГАИ кызматкерлеринин айлык акысы көбөйөбү деп кайрылган экен. Айып пулдун көбөйүшү бул биздин кызматкерлердин айлык акысына эч кандай тиешеси жок. Азыркы күндө айлык акынын көбөйтүү маселеси туралы. Анткени алар бул суроодо мынтип берип атат да, анткени алар дейт да, өзүнүн чөнтөгү үчүн эмес, мамлекеттин бюджети үчүн ачык айкын иштегенге кызыктар болот беле дешти. Бул маселе ошо айтып атпайм, мен баягы айып пул бул мамлекеттик бюджетке кете турган акча. Ал эми биздин кызматкерлер деле ошо именно бюджеттин эсебинен каржыланат дагы, айлык акыны ошо бюджеттин эсебинен алат. Бирок айыптын жогорулашы менен биздин кызматкерлердин айлык акысына тиешеси жок, ал жогорулаа маселе жок. Айып пулду эгер чоң сумма болсо бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болобу деген. Негизинен айып пулду баягы чоң сумма болсо бөлүп төлөө маселеси дагы бул аябай өтө мындай мыйзам жагынан каралбаган маселе. Себеби дегенде баягы банктарга общий баягы базага киргенде ал жерде общий системада айып пул толугу менен турат да. Аны бөлүп төлөй турган болсо ал төлөндү болуп эсептелбейт дагы. Кийин кайра бөлүп төлөсө дагы ал баягы жарым болуп баягы айып пул толук төлөнгөнгө жатпайт. Ошон үчүн аны толук төлөө керек. Айып пулду өзүнүн убагында төлөбөсө анда атайын бир туум кошулат да, туурабы? Ошол туумдун проценти көрсөткүчү кандай? Азыркы күндө айып пулду өз убагында төлөбөй турган болсо, ар бир просроченный ошо төлөнбөгөн күн үчүн 0,05% эсебиндеги пеня каралган туум.
ошол туумдун негизги суммасы ошо айып пулдун негизги суммасына жеткенден кийин ал токтотулат да. Эгер 1000 сом өлчөмдөгү айып пул болсо, ошол жанагы пеня барып 1000 сом өлчөмүнө жеткенден кийин токтотулат, андан ары уже улантылбайт. Бирок ошол баягы биздин ошо мыйзамдын алкагында жазылган протокол боюнча айдоочу 3 жылдын ичинде төлөөгө милдеттүү да. Эгер 3 жылдын ичинде төлөнбөсө 3 жылга чейин төлөш керек, 3 жылдан кийин кыскартылат. Бирок 3 жылга чейин дагы төлөбөй турган болсо, ар кандай рычагдар бар, ошол эле баягы кошумча көчөдөн кармап, машинесин баягы убактылуу токтотуучу жайга коюу, андан сырткары баягы чектөөлөр баягы коюлат да, каралат сөзсүз түрдө. Кийинки угарманыбыз мындай суроо менен кайрылып атат да. Сиз жана айттыңыз дейт. Азыр ичкилик ичип алып айып пул тарткандар эми айдоочулук күбөлүгүнөн дейт, жаңы мыйзамдарыңар кабыл алынганча ажырабайбы дейт. Азыркы күндө айдоочулук, мисалы азыр канча айдоочу кармалды, мынча сумма бюджетке түштү деп берип атасыздар. Азыркы айдоочуларга биз мына ошол штраф, тиешелүү өлчөмдөгү штраф төлөө боюнча токтом жазып туруп колдоруна бердик. Ошол эле убакта айдоочулук күбөлүгүн биз алган жокпуз. Ошол тиешелүү маалыматты мамлекеттик каттоо кызматына жөнөтөбүз. Ал эми айдоочулук күбөлүгүн ажыратуу укугу азыркы күндө ошо кайсы орган бере турган болсо, ошол органдын иш чарасы болуп эсептелет. Ошон үчүн бул маселе азыр биз тараптан каралбайт, айдоочулук укугун ажыратуу же ажыратпоо. Жол кызматкерлеринин жалпы деңгээли маданиятын качан оңдойсуңар? Өзгөчө борбордон тышкаркы иштеген кызматкерлерди дейт. Чоң рахмат. Чынында бул аябай кандай десем, мага дагы уже жакпаган көрүнүш. Мына бир топ баягы бизге дагы ошо сындар келет. Башкалар айтылып атат, четинен оңдоп келатабыз. Эми ошо биздин кызматкерлер деле ошол биздин эле Кыргызстандын вуздарын окуп бүткөн, ошо биздин эле Кыргызстанда жашап чоңойгон жарандарыбыз ошол баягы коомдун отраженияси болуп атат да. Ошон үчүн мына сөзсүз түрдө азыр мына конкурстук отбор, андан сырткары дагы бир жылда бир жолу ошол баягы комплекстүү текшерүүдүн негизинде дагы ошо деңгээлин текшерүү илетиндеги баягы чараларды киргизип атабыз. Сөзсүз түрдө бул маселе менен дагы бир топ ошо биздин кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча маселе бар. Азыр мен ушул соңку күндөрү баягы социалдык түйүндөрдөгү жазган постторго, билдирүүлөргө, бүгүн суроо берген угармандардын суроолоруна карап туруп, мындай коомдо бир абдан агрессивдүү маанай түзүлүп калгандыгын байкап атам. Мүмкүн мен аны жаңылышып жатат чыгармын. Анан бул жерде ушул өкмөт, анын ичинде түздөн түз атайын структуралар, сиздер элге маалымат жеткирүү, түшүндүрүү иштерин абдан мындай системалуу түрдө байма-бай жүргүзүшүңүздөр керек окшойт да. Эл аны билгидей болсун, түшүнгүдөй болсун. Эмне үчүн бул процессти буга чейин жасаган жоксуздар? Мен жана айтып кетет элем, мына биздин деле мына азыркы угармандарыбыздын көпчүлүгү айтып атпайбы, чын эле сын пикир айткан да көп. Ошол эле убакта мына ошол баягы ар бир реформаны колдогондор да көп. Сөзсүз түрдө ар бир эле реформа гладко кете бербейт, тегиз кете бербейт. Сөзсүз түрдө анын баягы макул каршы сөзсүз түрдө болот. Бирок ошонун баягы кандай ишке ашып кетиши бул уже биздин жумуш, именно уже бизден көп нерсе зависит этет. Ошон үчүн биз аны аябай жоопкерчиликти да сезебиз. Ошол жаңы реформаны тиешелүү деңгээлде ишке ашыруу бул биздин милдет. Ошон үчүн ошо жарандар менен биргеликте буну уже чогуу ишке ашырабыз. Ал эми түшүндүрүү иштери башка боюнча боло турган болсо, буга чейин деле мына канчадан бери уже айтылып келатат. Мына 1-январдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирет. Жаңы мыйзам боюнча талаптар мындай тигиндей. Бизде эми Кыргызда дагы бир мындай өзгөчөлүк бар экен. Ошол баягы күн келгенге чейин эч ким анын маселени көтөрбөйт, эч ким кылбайт дагы, баягы кайдыгер мамиле кыла беребиз. Ошол маселе келген күндөн баштап анан ызы-чуу кылып башташыбыз керек экен да. Ошон үчүн бул эми биздин бир өзгөчөлүк же кандайдыр бир эме. Сөзсүз түрдө мына ошол эле жарандык активисттерден мына агрессивдүү эмес, прогрессивдүү, наоборот ошо реформа кылыш керек, алдыга жылышыбыз керек деген дагы аябай мындай жакшы пикирлер бар. Мен ойлойт элем, акырындап ошолор да басымдуулук кылат. Сөзсүз түрдө реформа бул Кыргызстанды алдыга түртө турган бир жакшы баягы демилге, жакшы ырчак.
Биз бул жердеги келген суроолорду сиздерде маалымат кызматка жөнөтүп коелу, мүмкүн болушунча аларга өзүнүн бул жерде координаттары бардыгы көрсөтүлгөн, эринбей жооп берип коюшса жакшы болот эле. Анткени убакыт өтө аз, ал чектелүү учурда бардыгынын суроосун берүүгө мүмкүнчүлүк чыны менен эле физикалык жактан дагы жетишпейт. Муну эске алышыңыз керек. Мен өзүм көзөмөлдөп, өзүм бүт бардыгына жооп бергенге аракет кылам. Суроолорго Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов жооп берди. Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуз.